Бүгүн 15 февралда өкмөт үйүнүн алдында кайрадан чек ара маселесин чечүү талабы боюнча митинг өттү. Анда 80ге чогулган эл Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы маселе канча күндөн бери чечилбей жатканынан нааразы экендерин айтып чыгышты. Жана чек арадагы абал курчуп баратса да, бийлик тараптан реакция болбой жатканынан нааразы болуп, алар өкмөт үйүнүн алдына президент элди кабыл ал, чек ара маселеси чечилсин, Садыр Нуркожоевич элге чык деп кыкырып турушту. Молдаларга асылбай, башкаларга асылбай. Биринчи саясат бул чек арадан башталат. Чек араңыз болбосо сиз кайсы президент? Дүйнө карап атат сизди. Бизге мурда Средний Азияда жакшы эле мамлекет болчубуз. Өзүбүздүн ордубуз бар. Күйүп-бышып, титирегенибизден айтып атабыз ушул. Биз сиздин элиңизбиз. Siz bizim aramızdan çıktınız. Aytuğa hakkımız var. Kamap korkutu örbegle bizdi. Daha bir yol kayırılağız. Hurmatlı eldin jakşılары, bekleri. Siler getesingler erttik. Bizge cer gerek. Kolunlardan gelmese biz tosuz başlayız granitsanı. Bizge ruhsat vergile. Ben tosom. 2 metre olsa da. El tosat bana. Sizler anıkta belgile bir ekeni. Oysa özüz anıkta olalı. Özüz anıkta kanka, iki jaktığımız toğuz çıkar. Özüngөр bilesingер. Tышкы иштер министринин кылып отурат. 10 күндөн бери бирин катып койбойсуңар Тажикстан боюнча. Мындагы чогулгандар көбүнчө Баткен облусунун, Баткен районунун жана Жалал Абадтын Алабука районунун тургундары. Алардын айтымында учурда азыркы тапта чек ара маселеси өтө кооптуу абалга жеткен. Андагы жергиликтүүлөр эки элдин ортосунан чоң чыр чыгып кетишинин ыктымалдуулугу күндөн күнгө өсүп баратканын митингчилер айтып беришти. Эң оңой, жеңил жолу барып жолугушуп эл менен. Ошол жерде адамдар жашайт. Ушул маселени тез чечпесеңиздер, мына уже бул жакта айтылган сөздөр тажиктер мындай, тайттер тигиндей деп туру межнациональный уже согуш чыгып кетчү болуп атат. Урматтуу Садыр мырза, мен сизге кече дагы 14 февралда кайрылдым кече ушул маселе боюнча. Мен сизге кайрылып кеттим, бул маселени срочно чечпесеңиз, же болбосо кызматтан кеткениңиз оң. Эртерээк кетишиңиз керек. Эмне дегенде күндө митинг бул маселе чечилбейт. Сиздин баштап келген учуруңузда мына өкмөт үйүнө келиңиздер, эшигибиз ачык, любой маселени чечебиз дегениңиздер. Но однако бүгүнкү күндө эмне менен заниматься этесиңер? Только оппоненттерди камамай, жалаң гана коррупция деген болуп туруп, өзүңөрдүн рейдерский завхат менен иш алып баратасыңар бүгүнкү күндө. Ал чек ара маселе өтө кыйын болуп атат да. Мал урлук, башка нерсе бүт өзүнөн кирип кетет. Эчким таппайт. О эмнесинен? Бизе чек ара ошо бир зым тартылбаган. Ушунга чейин 91-жылдан бери эмне кылды мамлекет? Бийлик эмне кылды? Биз ошол күйөбүз. Эгерде ошол жолдорду, границаларды тозуп, зым тартып, программада жакшылап караганда, биздер ойлонбостон коркпой жашамакта азыр учурдачы. Азыр эки элдин ортосунда болуп кетиши мүмкүн, болуп турат. Себеби Өзбекстан границасы 3-4 километр арды болсо, азыр 3-4 километр келип, биздин айылдагы 2-3 үй өтүп кеткендей болуп турат да, коркунучта. Азыр ал жерде биздин карапайым калк менен солдаттын арасындагы тирешүү чыкса, жаңжал чыгышы мүмкүн да. Ушундан коркуп турабыз. Чек ара коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлжигит Исаковдун айтымында бүгүн президент көйгөй боюнча 2 кишини кабыл алат. Бирок алар 2 кишиден көп өкүл кабыл алуусун, болбосо элге өзү чыгуусун талап кылышаарын билдирди. Митинг, чек ара боюнча митинг, чукул митинг, аргасыздан чыгылып аткан митинг кече эле жарыяланды кечинде. Бүгүн 100дөн ашык киши келсе керек деп болжодук эле. Ошо 100 киши болуп калды. Эң негизги себеби чек ара маселеси. Тагыраак айтканда, Баткен районунун Аксай айылындагы ошол жердеги 40 гектарга жакын жерде тажик тарап келип алып курулуш иштерин жүргүзүп атат, техникасы иштеп атат. Ошону токтотушун биздин бийлик. Ал жерде биздин чек арачылар мурда наряд кыдырып жүрөт болчу, азыр ошо нарядты чакыртып алышыптыр. Ал тарап иштерин жүргүзүп атат азыр. Бизди токотпой эле. Жергиликтүү эл чочулуп атат. Бул бир. Экинчиси Көкташта көчөттөрдү тигип атышат биздин жерлерге. Мурдагы жылдарда ал жерлерде көчөт
тигилмек турсун, биздин аскерлерибиз, биздин чек-арачыларыбыз наряддар кыдырып турат болчу. Азыр ал жагдайдан эч кандай изи да жок жагдайдын. Алар келип алып килгишип атат. Биздин куралдуу күчтөрдүн кол башчысы, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы Садыр Нуркожо уулу бул аймактык бүтүндүгүбүздү, улуттук, мамлекеттик коопсуздугубузду эске алгандын ордуна, мындай реакция жасагандын ордуна ички интригалар менен, майда барат нерселер менен алектенип атат. Түшүнөбүз, коррупция бар, канча жылдан бери уланып келатат. Коррупцияны кичине кийинки убактка мына сырттан жоо келатса, ошо жоо менен чабышабызбы же токтотобузбу, бир жолун таап, ал жака реакция көрсөтүп, көңүл буруп, ал коркунучту олак кылгандан кийин ички маселе менен алектенсек болот туурабы? Убакыт бар ар дайым. Тилекке каршы биздин өкмөт, ал жактын өкмөтү булар коомчулукка жарыялап айтат. Тажикстанда эч кандай маселе жок. Тажикстанда эч кандай маселе жок. Алар коомчулугун, жарандык коомун мындай жайгарып турушат да. А бизде коомубуз эң эркинирээк, ошондуктан маалымат алуу укугунан пайдаланып, ушул биздин жерлерге кандай саясат жүргүзүп атасыңар, ушунду маселени кандай чечип атасыңар деп биз маалымат алганга укугубуз бар. Ошону талап кылып атабыз. Булар бизге айта албай атат, айткысы келбей атат. Себеби ошондой келишимдер бар экен өз ара. Деген менен митингчилердин мындай күйүп бышкандарына да жүйөлүү себептери бар. Анткени алардын айтымында тажик аскерлери Баткен районунун Аксай айылындагы 40 гектарга жерге курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Ал эми Көкташ айылынын кире беришиндеги жолдун жээгине тажик тарап көчөт отургузуп баштаган. Бирок аталган жерлер кыргыз аймакка тийиштүү деп билдиришүүдө митингчилер. Бүгүн эле границада жашап турган адам эртеси күн Тажикстандыкы деп таанып анан уруш чыгып кетип атпайбы? Эленен бул границаны чечиш үчүн ар бир милли сантиметрге чейин жооп бериш керек. Эгерде кимдики аныктала турган болсо жакында, муну өлүм жазасы бул аздык болот. Буга баягы крысаларды коюп бериш керек да, мындай. Крысалар жеп анан өлтүрүш керек да, мындай башкача өлтүрүш керек. Наказание. Мен ушундай түшүнөм. Бул жер саткандык, бул миллион коррупциядан жогору турат. Мейли бүгүн банкрот бололу, эртең кайра өнүгөбүз. Эгерде ишкана банкрот болсо, эртең кайра өнүгөт. А бул жерди берип койгондо кайра ала албайсың. Бул менин эң мындай больной темам да. Тажикстан мындай ортодогу тактал элек жерлерге курулуш иштерин жүргүзүп, көчөттөрдү отургузуп башташына чогулгандар премьер-министр Улукбек Мариповдун жаңылыш сүйлөп алганы себепкер болгон деп да баа беришүүдө. Ошол чегараны чечпесе, эртең биздин өлкө мамлекетибиздин бүтүндүгү толук жок болуп кетүү коркунучунда турат. Анткени биздин азыр ички душмандарыбыз ошол жака үрөн сепкендей да. Эми мен ачык айта албайм, бирок эли айтат, кандайдыр бир булар ишенимдүү дейт. Мурда мындай жалтанып, бир нерсени мындай тайсалдап турса, азыр чечкиндүү кадамдар менен эле, ага мисал кечеги эккен көчөттөрү да. Ага чейин эле болуп келген ишенимдүү. Анткени көрсө ошол ал нерсени, ошол кооптуу нерсени Улукбек Марипов өзү далилдеп койду да. Анан ошол күнү эртеси күнү мен келип бул жерде талап койдум, тилекке каршы өкмөт башчыбыз Алматыда болуп менин сөзүмө кулакта салган жок. Мен ушундай болорун эскертип айттым эле да. Эсиң барда этеңди жап, кечеги айткан сөзүңдү далилде. Калппы, чынбы деп. Чындыгы мына ушул көрүнүп турат да. Чегара маселеси ошол жерде орусча айтканда на местах решать. Ошол жерде жашаган эл, ошол жерде чегараны, ошол жердеги сууну, ошол жердеги жолду, ошол жердеги малдын жайытын, мал жандын акыбалын ошолор билет. Ошол жерге элге барыш керек, эл менен сүйлөшүш керек, эл менен чогуу чечиш керек. Бул жерге отуруп алып эле шайлоо бүттү деп эшикти жаап кулп салып, анан өзүңдүн тааныштарыңды, maaныштарыңды жумушка салып отурбаш керек. Эмне үчүн мындай маселе болуп атат? Кайрадан башка эски жолго түштү. Ак үйгө барсаң эч ким сине кире албайсың. Белгилей кетсек, чегара маселеси боюнча баткендиктер 11 февралдан бери эле бийликке кайрылуу жазашып, өкмөттөн чегара маселесине байланыштуу кабыл алынган чечимдер тууралуу маалымат берүүнү талап кылып келишет. Бирок өкмөт бул тууралуу маселе жакында каралып, бир чечимге келерин айткан менен так даана кадамдарга бара элек.